өлсө бейишиң менен де сүйүнчүлөшөт. Ошол кыз сага бейиш алып келип берет деген сөз болот. Адамдар ушул нерсеге дайыма үмүт кылышат. Демек бул биринчи маселе мына ушундай. Экинчи маселе, үй бүлөдө кыз киши төрөлсө ушул эле хадисте айтылып атат, ал турмушка чыкканга чейин аны окутуу, тарбиялоо, кароо милдет атага жүктөлөт. Ал өзүнүн каржылаганга милдеттүү эмес. Шарият боюнча эгерде биз динди толук сактай турган болсок, анда ата-энеси же агасы аны сөзсүз түрдө караганга милдеттүү болот. Андан кийин турмушка чыккан учурдан баштап анын бүт бардык каражатын күйөөсү караш керек болот. Ал үшүгөнгө, ал ысыганга, ал курсак ачып калганга болбойт. Аны сөзсүз түрдө караш керек, урматтуу бир тууганым. Шариятына ушундай. Пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде аял киши 5 мал намазын окуса, 1 ай орозосун кармаса, эгерде күйөөсүнө моюнсунду баш ийе турган болсо, бейиштин каалаган эшигинен кире берсин дейт. Бул эркектерге айтылынбайт. Аялдарга бейишке кирүү эркектерге караганда 100 эсе оңоюраак болот. Анткени күйөөсүнө моюн сунса, баш ийсе, ээрчисе, намазын окуса, орозосун кармаса, бейиштин 8 эшигинин каалаганынан кире берсин. Эркектерге мындай жок. Апасын уга турган болсо, атасын уга турган болсо, аялын уга турган болсо, анан мындай кылса кире берсин деген эркектерге өтө кыйын айтылынат да, бул аялдарга өтө жеңил айтылынган. Андан кийин бул балалы болгондон кийин Пайгамбар алейхиссалам айтат, бейиш энелердин таманы астында. Аталардын, чоң аталардын деген жери жок, энелердин таманы астында. Эненин ыраазылыгын алмайынча адам бейишке кире албайт деген сөз болот. Көрдүңүзбү? Адам аял киши төрөлгөндөн баштап акыркы мөөнөткө чейин, бейишке барганга чейин дайыма камкордукка алынган. Бул мусулманчылык динибиз. А бирок ушул нерсе бизде барбы, жокпу? Албетте бизде жок болуп атат. Биздин кыздарыбыз иштеп атат, аялдарыбыз иштеп атат, эркектер аялдарды бизде кыйнап атышат, аталарыбыз караган жок, агаларыбыз караган жок. Ушундай боло бериш керекпи? Же мындай болбош керекпи? Жок, бул нерсе туура эмес маселе. Туура, биз ошонун жакшылыгын көрбөй калдык мусулманчылыктын. Биз динди карманып атабыз. Бирок биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз, биздин неберелер, биздин ини карындаштарыбыз андай күндү көрбөш керек. Туура, көбүңөр келдиңер, кыйналдыңар. Үйдө атабызда намаз жок эле, апабызда намаз жок эле, бир туугандар мусулман боло албай аткан эле. Бирок ошондой болду деп дагы ошентип кете беришибиз керекпи? Жок, андай болбош керек. Андай болбош керек, урматтуу бир туугандар. Биздин кыздарыбыз ошол хадистегидей кыз төрөлгөндө сүйүнчү бериле турган болуш керек. Биздин кыздарыбыз эне болгондо ошонун ыраазылыгы менен бейишке киребиз деген түшүнүк сөзсүз түрдө болуш керек. Ал үчүн биз азыр бардыгыбыз динге келишибиз керек. Колубуздан келишинче мусулманчылыгыбыз, урматтуу бир туугандар, карманышыбыз керек. Эгерде биз намаз окубасак, орозо кармабасак, динибизди акырындап үйрөнүп, өзүбүздүн мусулманчылык динибизди ордуна келтирбесек, анда биз бактылуу боло албайбыз. Өзүбүз бактысыз болгондо аз келгенсип, биздин кийинки инилерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз, небере чеберлерибиз дагы бактысыз бойдон кете берет. Келгиле ушул бактысыздыкты, ушул тозокту, ушул кыйынчылыкты токтотуп, кийинки муунга биз жакшылык берелик. Мен самолеттон келатып, арабча китеп алгандан корктум, анткени аэропорттон киргизбеши мүмкүн дедим. Анан кыргызча китеп окуп келдим. Бул бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китеп. Бул Финляндия кантип өнүккөн. Швециянын кодасында турган да бул өлкөчү. Шведтер келип башкарып турган, илгери бизди бияктан барган сары шаштар башкаргандай. Анан булар төмөн кызмат иштешкен, чоңдор марушулар болушкан. Кийин алардан эркиндикке чыгып, кантебиз дегенде бардык аң сезимди оңдоп, мамлекетти көтөрөбүз деп, ошого молдолор дагы башкалар да аралашып, азыр дүйнө жүзү боюнча билим берүү боюнча биринчи орунда Финляндия турат. Көрдүңөрбү? Бул 70-80 жылдын аралыгында булар таптакыр өлкөгө айланып кетти. Биз дагы Кыргызстанды мына ушундай кылганга аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн өзүбүздөн башташыбыз керек. Кээде менин туугандарым, досторум пара берип ишке киришет, мен айтам да, сен пара бербей эле койсоң болбой беле десем, мен бербесем башка бирөө берип кирип кетет. Бизде система бузулган, системаны кайра оңдош керек деп айтып берет да. А системаны качан оңдойбуз? Системаны оңдош үчүн мен менен сен биз оңдолгондо гана оңдолуш керек. Ошон үчүн келгиле, биринчи биз качан оңдолот, мамлекет качан жасап берет дегенден мурдурматтуу бир туугандар, мен өзүм мамлекетке эмне кылдым, мен өзүм оңолгонго кандай салым кош дегенди билиш керек. Биз күз келгенде августтан баштап ноябрга чейин Кыргыздарда дем алыш болбойт.
тойго барабыз. Тойго барганда ушундай силерге акча сал дей берет. Буга тойго кошумча, бияка тойго кошумча деп отуруп, той болгон жерлердин баардыгын урушуп, кагып, силкип биз каргай беребиз, той кылат деп. Бирок жаман көрө беребиз, кайра кошумча алып бара беребиз да, урматтуу бир туугандарым. Жеке мен өзүм ушуга кандай салым коштум. Мен эгер кимди бирөө тойго чакырса, мен эч кандай кошумча алып барбайм. Жана мен той кылган болсом, ошолор келгенде жөн эле менин берген окатымды жеп, ыраазы болуп кетишсин. Анан мындай бир карызга эмес, жөн белек бечкек бере турган болсо, үйлөрдүн тойлору болуп калса, андан өзү билсин, бирок ал карызга эмес, бир кагазга, китепке жазылынбайт. Азыр баардыгыбыздын үйүбүздө чоң кагаз бар, билесиз, ош тетрад бар. Той болгон жазып калган. Эшмат Кунажын торпок, ана муну 8 тепки, ана муну памбаркун атлес, ана муну деген арбак кой, ана эшки бүт барыбызда бар да. Той болгон карайбыз, баардыгыбыз карап, мындай апарыш керек экен, мындай апарыш керек экен деп апарабыз, урматтуу бир тууганым. Биз өзүбүздү кыйнайбыз, кыйынчылыкка чүрө беребиз. Биз жашообузду, урматтуу бир тууганым, эл үчүн деп, кошуналар үчүн деп жашабашыбыз керек. Жашообуз бизге бир эле берилет, аны өзүбүз үчүн, Кудай үчүн жашаганга үйрөнгөндө гана биз бактылуу болобуз. Тамак жегенибиз, кийген кийимибиз, балдар тарбиялаганыбыз элдикиндей болбош керек. Кудай каалагандай болгонго иншалла аракет кылышыбыз керек. Эгерде биз өзүбүздөн баштап динибизге амал кыла турган болсок, намаз окуп, мусулманчылык кармана турган болсок, ошондо биз муну кармап отурган, багып отурган балдарыбыздын бактылуу болуп камсыз кыла алабыз. Жок, андай эмес, жүрө бере турган болсок, анда биз дагы ушунча бактысызбыз, бирөөнүн жеринде жүрө беребиз, биздин балдар да ушинтип барып отуруп, бир күн биз жок болуп кетебиз. Бердеги жүргөн якуттар биздин бир туугандарыбыз. Биз ушулар менен бир, булар биздики булар. Биз кеттик ояка, мусулман кабыл алдык, биз сакталып калдык. Телебиз бар, ырыбыз бар, манас бар, комуз бар, кымыз бар, кийимин бардыгы бар. А булар эчтеке калган жок. Бир гана көз калды, анча-мынча сүйлөгөн сөзү калды, барып жок болуп кетти деп атат. Бул дагы сакталып калган сакалар болбосо, жок болуп кеткен улуттар дагы бар да. Эмнеге? Адамды дин гана сактап. Ошон үчүн келгиле, бул мындай бир, мен молда болгон үчүн эмес, балким Кыргызстанды сүйгөн патриот, бактылуу болгонду каалаган силердин бир тууган ката айтып барам. Биздин бактылуу болушубуздун бир гана себеби бул өзүбүздүн динибизди карманууда турат, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн колубуздан келишинче талимдерге барып, интернеттен сабактарды алып, ошого амал кылып үйрөнгөн аракетин көрсөк, биз бактылуу болобуз жана жаныбыздагылардын бардыгын иншалла бактылуу кыла алабыз.